Жылбыз болуп калды, эми жылбызды деле жерге түшүрөбүз. Бир адам жаман чыкса эле улутту жамандап салышат. Өзү адамдан эле көзү көктөрдү түшүнө. Ич кийим машина кийди го. Аябай эме сөз болду. Бул мен үчүн бул хит эмес да. Бул ит эле болду да аларчы. Анын боюнча ошо кыргызча сөгүнүшөт. Кыргызстанда туруп орусча сүйлөп атышат. Ошону мен үчүн аябай жаман болду да. Точно оруссуңбу депчи. Мусулман динин кабыл алгаңар белечи? Жок, кабыл алган пока что ой жок. Көрө албагандар биз силерди разы сүйөбүз. Жүрөктөсүңөр да жүрөктө да кой. Орус калпак кийсе кандай карайсыз депчи. Биякта эмне кылып жүрөсүң? Россияга кет дейт. Биринчи көтөргөндөрдөн силер болдуңар да. Мектепте жакшы көрчү элем кыргыз тилди. Москвага чейин окуганы чакырышты. Толик мырза менен кантип таанышып калдыңыздар? Толикти тааныйсыңарбы десең барды. Кайсы Толик дейт, окурчу сөзлөп жок таанабайм. Жана бүтөт. 7 каналга алып баруучу болуп жаңдан кирип, үйрөнүп. Эркектер даже унитаздан суу ичет. Кыргызстандын эркектери эркек болбой, аялдар аялдай болбой да. Тентип келген бурут деп, бул буруттун балдары. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Баарыңарга ысык салам. Бүгүн мен жалгыз эмесмин. Бүгүн мен шеримди тартып келдим деле. Тамаша. Бүгүн дозум деп айтсам болот. Дозумду чакырып келдик. Экөөбүз чогуу бүгүн маек курабыз. Интервью беребиз. Анда Диана сөз сизде. Салам достор. Биз бүгүн Толик менен келдик. Биз кыргыздарга эмес, киргиздерге сонун азыр интервью беребиз. Экранга жакыныраак келиңиз. Мынакей достор, бүгүн бизде дагы өзгөчө сонун конокторубуз бар. Интернет жылдыздары Диана жана Толик мырза. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кандайсыздар? Кош келипсиздер биздин студиябызда. Кайрадан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Чындыгында Толикти биз тарткандан кийин таппай издеп калдык. Бүгүн дагы Толиктин жашоосунда кандай өзгөрүүлөр бар, анан дагы улуту орус улутунда болсо дагы кыргызча ушунчалык так сүйлөгөн Диана аттуу сулууну да чакырып алганбыз. Алгач кызыңызча чуу дейт, Диана менен таанышалы, Толик. Бүгүн главный роль менде эмес экен да. Главный роль мында келиңиз, Диана. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кайсыл жактын сулуусу болосуз? Улутуңуз орус улутунда болсо дагы кыргызча так сүйлөгөнүңүздүн сыры эмнеде? Ошол боюнча. Дагы саламатсыздарбы? Менин атым Диана. Мен 2003-жылы туулгам. Кыргызчаны билбейм, кичинекейден бери эле сүйлөп келип аткам, мотиватор менин чоң атам болгон. Кечкери кыргызча сүйлөп көрбөйсүң деген кызыгын кармап үйрөнүп баштадым. Анан мектепте деле Раза кызыкчу элем. Раза, уктуңар да Раза. Анан мектепте жакшы көрчү элем кыргыз тилди. Мисалы, менде кыргыз тили, орус тили бирдей эле болчу оценкалары. Мен төрөлгөн жерим Жалал Абад облусунда Аксы район, город Кербен. Дагы эмне айта келем? Ата-энеңиз, чоң аталарыңыздын улуту кандай? Мен апамдын улуту орус, атам деле орус, бар эле орус. Үй бүлөдө 4 тууганбыз. Мен экинчиси болом. Ийилериңиз дагы бир туугандарыңыздын баардыгы кыргыз тилинде сүйлөшөт? Жок, баарыбыз орусча эле сүйлөшөбүз. Кичинекейлерибиз эми орусчаны өзү үйрөндү. Алар буйруса сестренкам дедем үйрөнүп келип атат окшойт. Бизге көрсөтпөй эле, бирок көчөдө баскыла деп жүрөт. Боюнча чоң атам жакшы билчү. Сиздер мисалы үчүн Аксы жергесинде жашасаңыздар дагы, бирок кыргызча сүйлөп калганыңыздар мага кызык болуп жатат, Кошуна колоңдордун баары кыргыз болгон үчүн ооба, окружением кругум полный кыргыз эле болчу. Анан ошентип эле сүйлөп эле үйрөнүп алгам. Алар мисалы башында кичине такалып сүйлөчү элем, анан кээрлер айтчу, орусча эле сүйлөчү, кыйналбай депчи. Ал мага тескерисинен мотивация болгон болчу. Кантип эле сен сүйлөсөң мен сүйлөй албаймынбы депчи. Ушундай үйрөнүп келгем. Жакшы. Келиңиз, Толик, эми сизге экинчи ролду берели. Жашооңузда кандай өзгөрүү болду? Дал ушул биздин тартканыбызга
1-2 айдын жүзү болуп калды окшойт, 2-3 айдын аралыгы болуп калды. Кандай өзгөрүү бар? Толик азыр каякта иштеп атат? Аначыраак айтайынчы. Сразу айтып койсом, интрига деп эле. Өзгөрүүлөр аябай көп болду. Москвага чейин окуганды чакырышты, баягы актерскийче. Анан эми үйдөгүлөрдүн шарттарына жараша бара албай калдым. Анан негизи эле сизден кийин вообще эме мындай Инстаграмга, ТикТоктон номеримди каяктан табылышты билбейм. Номеримден чалып алып, Толик Азамат деп ар кимге жазып, чалып, ошолорго чын жүрөктөн ыраазычылык, баарыңарга чоң рахмат. Мен үчүн аябай бул чоң жетишкендердин бири болду да. Анан жакшы жумушка орноштум. Шведада иштейт деп атпадым эле. Шведадан чыктым, буюрса ден соолукту оңдотабыз. Эң чоң жетишкендик мен үчүн бул 7-канал болду. 7-каналга алып баруучу болуп жаңдан кирип, үйрөнүп иштеп баштады. Биздин кесиптешибиз болуп калган турбайсыңбы? Буюрса, эми башкалар үчүн билбейм, бирок мен үчүн бул аябай чоң жетишкендик болду. Ошол жетишкендерден буюрса дагы экинчи жолу келдик. Эки эсе популярный болот экенмин го буюрса. Өзү ушул жер аябай жакшы жер. Жакты мага, келгенде эле баягы өзүм үйүмө келгендей болдум да кайрачы. Силерге да чоң рахмат айткым келет. Албетте, силер негизи соло медиа көтөргөндө, биринчи көтөргөндөрдөн силер болдуңар да. Силерден кийин ТикТокумда көтөрүлдү, Инстаграмда көтөрүлдү, элдер көп тааный баштады. Ошол үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык силерге чакырганыңарга, кабыл алганыңарга. Ооба, эчтеке эмес. Мынакей, эми Диана, сиз менен дагы жакындан таанышып, дагы ошол жашооңузда кызыктуу окуялар менен дагы бөлүшөлү. Эми кыз киши бул балдарга деп жан багып кетет. Анан кийин кыздар багы мектепти бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө окуш керек, андан кийин турмушка чыгыш керек деген биздин милдеттерибиз бар. Анан азыркы тапта кайсыл жакта окуйсуз же болбосо иштейсиз? Ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Мен окуганы заочный эле тапшырып койгом. Ал будущее. Өзүм маникюр ногтевой сервис боюнча окуп алгам. Буюрса жакшы эле 1,5 жылдан бери иштеп атам. Мына Бишкекке келип, жакшы салонго кеттим. Мен деле жашоодо ошо кызыктуу эле жана болчу. Азыр ТикТокто деле кичине күйдүрүп аткандай кылып атам. Батылды чакырып алыпман. Эми анча тааныбайт да мени элдер али. Коркушат болуш керек, бул орус экен да. Болот, башында отуруп алам. Мен подписчиктерим деле кыргызча сүйлөй деп коюшат. Анан унчукпай "Здравствуйте, как ваши дела?" деп сурап калам. Анан алар деле кээ бирлер тантырап сөз таппай, бүт майдасын чачып атат да. Анан кийин туруп, "А вы откуда?" деп сурап калам. Анан кийин "Я из Киргизии" дегендер бар, "Я из Кыргызстана" дегендер бар. Анан "Хорошо" деп өзүмчө билбегендей болуп отурам. Анан "Вы киргизский хорошо знаете?" десем, "Да" деп коет. Анан "А как будет привет, как дела?" десем, "Салам, кандайсың?" деп коюшат. Анан "Жакшы, рахмат, өзүңүз кандайсыз?" десем, "Не кыйнадың агачейин" депчи. Анан ошо көбүнчө батылда ошентип кызыктуу болот. Анан конечно хейтерлер чыгат. Биякта эмне кылып жүрөсүң, Россияга кет дейт. Баары бир бүт негативге позитив менен жооп берем. Ошондой суроого эмне дегендерге айтам, биринчи силерди кетирип анан кетем депчи. А так ошентип позитив менен эле жооп беребиз. Толик мырза менен кантип таанышып калдыңыздар? Экөөңүздөрдүн видеоңузда азыркы тапта аябай популярдуу болуп, ар ким мага жөнөтүп эле, "Мына сен Толигиңди кой, мага жөнөт" атышат да. Толикти көптөн бери эле көрчү элем, жөнөтүп турчу эле. Башында гүлчү эле, гүл кызым неме эле. Анан кийин бир ой келип калды. Башында кирип баштаганда эле кирчү элем эфириндечи, анан жазып койчу элем. "Кыргызчаны билесиңби, андай мындай" депчи. Ошол сен эле. Башка аккаунтум болчу, аны тааныбайт. Анан көп жаналчу, көп адамдар айтчу. "Сен блогер болбойсуңбу, сен сразу эле көтөрүлөсүң" депчи. Анан мен уялчумун, публика жакпайт депчи. Анан койгула деп тынч эле жүрөйүн, анан ар ким көрүп сен билең дей бересин. Анан
бүйүр туруп скучно болуп кетти. TikTok'ка кирип баштап, анан биринчи жөн эле көрчү элем. Толикту көрүп, бул деле хайп кармап турбу деп. Ага чейин деле көрчү элем, көп адамдар тартып атат. Ой келди мага. Толикке айтып көрсөмбү депчи. Мага эфирди ачып баштаганда, конечно, взломанный TikTok менен киргем, 300 подписчик менен. 300 подписчик менен кирип алып туруп, эфирди ачсам эле 200 адам көрүп баштады. Башында кыз шок, эмне жооп беришти билбей. Каякта жасайсың десе, жалбат деп эле айтпастан тартынып, секин эле айтып калдым. Ошол жактан болом деп сразу эле башташат. Жалабаттан, аксыданбы, кирменденби? Унчукпай ага деп коесуң. Анан дагы кандай кызык жерлер, хейтерлер калпак боюнча жанагы чыгышты. Кыз киши калпак кийсе болбойт деп. Анан кийин ал жакта деле хейтерлер жамандады, бирок ал жагы мен жаман жактарын караган, көргөн жокмун, эмне дегендир. Балдар кишилер деле жолук салып видео тартышат. Ошол үчүн калпак кийгени бул эмне себеби болгон? Максатыңыз эмне болду эле ушу калпак? Калпак кийгени түйүнө жазып койгон болчумун. Майрамдар менен жигиттер депчи. Эмне деген бул 5-март тарткан болчумун. Куттуктайм депчи. Анан ошо кызык жерлер болот магазинге киргенде, унутуп калып уже мындай привычка боюнча эле айтасың, эже мунун канчадан десе минтип карап калышат. Негизи эле мына ошол көбүнчөсү транспортто же болбосо көчөдө жүргөндө сиздердин утуңуздардын орус экендиги билинбесе, антпесе башка жактан көп деле билинбейт болуш керек. Анан Толиктин дагы ушул калпакка улай башыңа калпак кийип, бада опрос алып жүрдүң, суроо жооп алып жүрдүң. Ошондо элдин кабыл алганы кандай болду? Аябай жакшы болду. Ортодон да бир балага бердим суроо. Мындай орус калпак кийсе кандай карайсыз депчи. Ошондо чын айтканда мындай жүрөгүнөн айтса керек да. Мага ошондой эле сезилди да. Наоборот сүйүнөм, кубанам депчи. Нукура патриоттор орустар болот депчи, ушинтип айтып. Вопрос мындай жакшы эле болду. Бирок экран артындагы хейтерлер көп. Көп эмес. Көп эмес. 3-4 адам. Бирок ошолорду сүйөм да. Көрө албагандар биз силерди жакшы ыраазы сүйөбүз. Жүрөктөсүңөр да жүрөктө деп кой. Анан мынакей азыркы учурда жана интервьюга чейин айтып калдың, жана TikTok тиркемесин көчүргөнүмө 3 жума эле болду депчи. Instagram болсо жарылып атат деп калдыңыз. Мындай сунуштар келип атабы, жана мүмкүн клип тартабыз, мүмкүн дал ушундай хайп жарата турган бир нерсе тарта калалы дегендер болот атабы? Бир экөө болгондо калагандар чай ичип күлүп эле дегендер. Аларга айтып коеюн, чайды үйдөн деле ичип алып. Байкуштар сөйкө сала албай чыккан турбайбы? Жана үйүңөрдө кандай? Кыргызстандын багы салт санасын колдоносуңарбы? Же баары бир өздүгү? Үйдө көбүнчө мен коллектив менен ушундай нерселерге кошулам. Ата апамдар деле мисалы кичинекейден бери Ноорус десе Нооруско жөнөтөт. Майрамдарды калтырбайбыз. Баягы кандай айтып кетсе, Курман айт дегендерди. Пост дегендерди кармабайбыз. Так бар эле билебиз. Катышабыз. Мусулман динин кабыл алгыңар белечи албайсыз? Жок, кабыл алган пока что ой жок. Негизи эле Диана, азыр эми жолдон, интернет тармагынан көп эле көрүп атасыздар да экөөңүзгө эле суроо. Аябай кыргыз тилин унутуп бараткан жаштар аябай көбөйүп кетти да, кичинекей муундагылар айрыкча. Улуу муундагылар илгерки 20-кылымдын адамдары кыргыз тилин ушунчалык сүйүп, барктап сүйлөшүшү мүмкүн, бирок келе жаткан муун көбүрөөк орус тилине басым жасап кеткендей сезилип атат да. Ооба, эми Жалалабадда баары эле билет, мындай айткандачы. Жалалабадда баары билет, Ново Бишкекке келгенде байкадым. Случай болгон Беловодскийде магазинге кирип туруп, идентификация салдырайын деп аткан болчумун. Кирип туруп, кыргызча сүйлөп атсам, девушка, вы знаете русский дегенде бир өзүм уялам да, анан туруп бир чыгып ойлонуп туруп калдым да, берке байке кыргыз эле болчу. Деп туруп, неге мен уялышым керек, бул уялбайбы деп кайра.
Анан көп вопростор келет. Точно оруссуңбу депчи. Жаңы күлүп коем. TikTok'то паспорт көрсөтсө болбойт, бирок көрсөтпөй элем депчи. Анда бир фишкам бар. Жок, кыргызмын деп туруп, анан бирок паспортто орус деп жазып коюп туруп, адашып туруп. Тамаша. Орус элем. Толик, келиңиз, оюңузду айтыңызчы. Мен айтайын, мен что-то мага сөз бербей атасыңар да коем. Издеп туруштур. Биз жылдыздарды эле ғой. Жылдыздарга жол берейин, эмне дейсиңер деп. Рахмат. Көз караштарым мурункудай эле өкүнүчтүү. Жакында эле болду. Магазинде иштейм да. Анан ошол жактан бережек аябай чүндүрүп берип атам да, реклама алыпчы. Чүндүрүп берип атам, баягы кыргызча айтыпчы, ушундай көчүрсөңөр ушундай болот, ушундай көчүрсөңөр ушундай болот, доставка бекер тигиндей мындай десем, мен карап туруп, дейт кайра. Анан кайра эме мындай жакшы түшүнбөй калды го, же мен что-то не то айтып атамбы депчи. Ушун кайра башынан айтып, 2 жолу айтсам, нет, спасибо, не надо деп чыгып кетип атса болот. Жаман карап. Жанатан бери сүйлөп аткансың мага. 15 минуттай сүйлөдүм да, 2 жолу сүйлөпчү, 2 жолу кайталапчы, 2 жолу кайталам, 15 минуттай сүйлөдүм, анан бияктагы кассирлер бар да. Кассирлер мени карайт, эжене карайт, анан мени карайт, бир маалда кат кырып кирсе болду. Мен эмне күлүп атасыңар деп, уже жиңим келип кетти, 2 жолу кайталасам, мага аябай катты дейт да. Нет, не надо, спасибо деп кетип калсачы. Анан кассирлер күлүп атат, көрсө тааныштар экен да. Таанышып сүйлөшүп калышкан. Онун кыргызча билбейт, сен орусча түшүндүрүш керек болчу деп, ошол жакта бирок чын айтканда жаман өзүмө жаман болду да. 2 жолу түшүндүрүп бердим, мындай же айтып койбойт да, орусча сүйлө депчи. Орусча сүйлө десе дагы мындай кичине аракет кылып орусча түшүндүрүп бермекмин да. Чын айтканда аябай өкүнүчтүү, бирок эже да, кадимкидей эле эже. Жаш балдар айтып атасыз го, жок, жаш балдар эмес. Сизден улуу эжеке да. Кандай айтсам билбейм, бул эмне түшүнбөй калдым да, кантип бул кыргызча билбейт. Россияда жашады десең, Россияда жашаган эмес да. Россиядан келип алып, кыргыздар орусча өмүр бою Россияда жашады го, ошол жактан келип алып үйрөнүп атышат дейт. Кыргызстанда туруп орусча сүйлөп атышат. Ошону мен үчүн аябай жаман болду да. Илям келип калды. Илеп койгонсуң, ошо. Негизи эле мындай азыркы учурда көп эле көрүп атасыңар да, TikTok тиркемесинин зыян жагы көп деп эле көпчүлүгү айтып, аны жабыш керек, ой болбойт дейт. Бирок кээ бир адамдар пайда таап атышат. Каражат таап атышат, же башка нерсе кылып атат, же болбосо талантын көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк бар да. Силердин оюңарча ошол TikToкту эмне кылыш керек негизи эле? Кандай видео издесең ошондой көрө бересиң да бирок TikToктон. Силердин оюңар кандай? Ошол TikToкту негизи эле жабыш керекпи, жашкыракка карата чектеш керекпи? Жана TikTokто жаппаса деле болот, эмне дегендер, Instagramда деле ошондой эле болуп атат. Элдер TikTokко эле азыр алган. TikTokто деле баары соцсеттерде баары эле бирдей болуп атат, бирок азыр жакшы TikTokто ограничениялар коюп коюшкан. Мисалы эфирде тамекини чеккенди болбойт, блокировка кылат. Паспортду көрсөтсө болбойт, дагы ичимдикти көрсөтсө болбойт, жаштар экранга чыкса болбойт, сразу банга кетирип салат. Эми TikTok дагы караштырат болуш керек. Азыр TikTok кыргызчаны түшүнбөйт да, мисалычы. Анын боюнча ошо кыргызча сөгүнүшөт. TikTok ошону түшүнбөйт. Эми буюрса аны деле жакында колго алат окшойт. Мисалы үчүн Толик ушу батылдап да силер. Эки жакка чыгып ызылдашып эле ушунда түнү күнү деп эле кече эле отурушаткандан ич кийимди кийдесе бириси ич кийимин башына кийип аткан, бириси сальташ десе сальташып аткан, туфлиңди бирдеке кыл өп десе туфлисин кошуп өп аткандарды көрүп алдым, жаман таң калдым, ушундай да болобу депчи. Батылдын өзүнүн эмеси ушундайбы? Ушундай кылышың керек, унутуп калсаң бирдеке болосуң. Мисалы үчүн Жиан экөөбүз өткөндө аябай жакшы өткөрдүк, кошуласыңбы? Сөгүнгөн сөз жок болду, уят нерсе жок болду, шылдыңдамай деген жок болду. Только мындай сөз сүйлөп, маек кылып, кызыктуураак кылдык да. Анан кээбиркилердики мисалы үчүн кандай айтсам болот? Мисалы үчүн мен өзүм мындай чечинип алып чыксам, бул хайп болот, бирок токтойт да. Демек андан дагы ашыккан хайпты жаратышым керекмин да, бирөө менен чыгышым керекмин да. Ошондо андан дагы көп хайп болот. Мисалы үчүн мага жардам берген ушул TikTok болду да. TikTok аркылуу сиз менен тааныштым, TikTok аркылуу сен менен тааныштым, TikTok аркылуу 7 канал менен тааныштым.
көп супер эмелер менен тааныштым да. Анан буну жакшы жакка колдонсоң болот. Ошондой жерде эле мисалы любой адамда тандоо бар да. Жакшы нерсе кыласың же жаман нерсе кыласың. Биякта эле ошондой да. Жакшы жакка колдонсоң болот, жаман жакка колдонсоң болот. Жаман жакка колдонсоң өзүңө жаман да. Эртең көчөдөн айтат кеттиң депчи. Мисалы үчүн өткөндө ич кийим машина кийди го. Аябай эме сөз болду. Бул мен үчүн бул хит эмес да. Бул ит эле болду да аларчы. Мен үчүн башкалар үчүн билбейм. Таанымал болду, эме болду, бирок мен үчүн алар таанымал болду, бирок ошондо дагы авторитет түштү да. Мисалы үчүн авторитет акчага сата албайсың да. Авторитетин түшүрсөң болду, сен уже адам катары көрбөйт да элчи. Ошондой да. Негизи эле Толик мынакей айтып калдың, ушу актер болгусу келет депчи. Сенин да кыялдарыңдын бири бул актер болуу болчу. Ошол тараптан кичине жаңылык барбы анча-мынча? Жаңылык бар. Бирөө азырынча айтпай турайын ким, бирок азыр биякта эмес, башка жакта. Актер, жакшы эле актер, аябай сонун актер. Тааныштык, сүйлөштүк, видео звонок болуп сүйлөштүк. Анан буюрса жакын арада кинолордон көрөсүздөр. Сүйлөшүүлөр болуп атат, жылыштар болуп атат. Буюрса окууга да тапшырайын деп атам, Кыргызстанда эле. Мындай заочный сыяктуу да башка профессияларды мисалы үчүн мага бирөө айтты да, жакшы эме айтты да. Мисалы үчүн өмүр бою актер болуп жүрө бербейсиң деди да. Бир күнү барып тажайсың деди да. Ошо бир күнү барып тажагандан чоң ишке киргенге, жакшы жумушка киргенге ошо окуу алсаң баягы диплом өзүңө жакшы болот деп айтты да. Анан чын айтканда ойлонуп көрсөң ошондой эле да. Кийин барып айтып атпайбы, кийин барып. Жакшы. Диана, сен өзүң эмнеге кызыгасың дагы? Мен кызыккан ошо пока что согон боюнча эле кызыгам, бирок комуз үйрөнөйүн деп чечип атам. Комузду чертип. Ал хайп деле эмес, эмне дегендир, гитараны чертип албаганына комуз койтойн деп атам. Негизи гитара чертиңиз беле? Үйрөнүп аткам, бирок мотивация жок болуп эле калтырып койгом. TikTok боюнча ошо батылдар боюнча батылдады эле. Мисалы, ар ким ар кандай хайп кармайт. Эркектер даже унитаздан суу ичет. Ошондайларына чейин бар. Эркектер ошо айтып кетейин, Кыргызстандын эркектери эркек болбой, аялдар аялдай болбой да. Так өз TikTok жакшы эле программа. Аны любой польза менен колдонсо болот. Мисалы, үйрөнөм десеңер деле, любой тилди үйрөнөм десеңер деле поискке салсаңар поисктен чыгат. Кара калмак манжудан 80 бала барыптыр, тентип келген бурут деп, бул буруттун балдарын чоркуратып курут деп, жалына алып бир дары, жалынса болбой урганы, ошондо манас бакырды, кыргызда буран чакырды, кара чокмор алганы, кырсылдата салганы, 80 бала дыркырап, быт-чыт болду быркырап, далайдын көзү чыгыптыр, далайдын колу сыныптыр. Мынакей кыска жана нуска, бирок чындыгында утуңуз орус болсо дагы эми баса белгилесем улам таарынып калбаңыз. Бирок манасты турган эле адам айтып бербейт азамат. Эң жакшы, мыктысыз. Анан Диана, бул эми ар бир келген конокто мен ушул сурай берем, айрыкча бойдоктор келгендечи. Эми сиз жогоруда айтып калдыңыз, класста 2 эле орус окуганбыз депчи. Анан эми жашооңуздун башкы ролун ойной турчу адам дагы орус улутунда болуш керекпи же айырмасы жокпу? Айырмасы жок, адам болсо эле болот. Жана азыркы улутка деле карабай койсок болот. Эмне дегендир, бардыгы бир улутта бир адам жаман чыкса эле улутту жамандап салышат. Өзү адамдан эле роль ойнойт. Ошол үчүн айта албайм. Бардыгы буйрук. Буйруганы болот. Жакшы. Келиңиздер эми алдыдагы пландар жөнүндө бөлүшөлү. Анан маекти жыйынтыктайлы. Эмне пландар бар? Экөөңүздөр биригип бир нерсе баштайын деген пландар барбы мисалы үчүн? Пока что өзүм эле раскрутка кылып турам. Жазба мага болду. Мага жазбагыла болду. Кабыл албайм болду. Окуйм мен. Мисалы, башында эле ошо көрүп, Толик менен ойноп көрүш керек деп эфирине жазчу элем. Бул боюн көтөрө болчу. Астан батыл ойноп коюп десем, макул деп туруп, личкага кошуп кой десем, макул деген ойдон жок. Дагы жазса, эфирден көрүп туруп, личкага жазып кой дейм, болбойт. Анан ошону жүрчүмүн. Жылыбыз болуп калды. Жылыбызды деле жерге түшүрөбүз.
Мага көп адамдар айтып атат азыр мисалы жылдыз болуп кетпей, боюн көтөрө албадым. Бияктан эле айтып коеюн. Мен жылдыз болуп кетпейм. Көп адамдар көтөрүлгөндө эле адамдарды тааныбай калат көчөдө. Бир күлгүнчтүү видеолор болот. Пристегнитесь, мы взлетаем, те, кто были внизу со мной дегендей. Ошондой жанагы ойдо эле жүрөм. Пландарым эмне билбейм, азыр пока что ошо комузду үйрөнө алайын болсо, комуз менен сүйлөп кетем. Instagram, TikTok'то. Болбосо Толик менен сүйлөп кетем дейсиң. Буюрсайын ойлонуш керек, эми баары бир ооба жок деп ойлонбой айтсак болбойт. Жети жолу ойлоно эле, анан бир иш кылайлы дегендей. Буюрса башка күн айтам арды. Сестерде Толик. Мен биринчиден кечирим сурагым келет. Санын. Мынакей сіздерге чоң рахмат. Дагы да болсо ишиңиздер ийгиликтерди алып келе берсин. Кыздар, эгерде сиздерде тармактар жасатабыз десеңиздер, анда Дианага келе берсеңиздер болот. Эми бетбекерде арзандатуу менен жасап берет да, жана мынакей рекламага кеттик. Ал эми Толик мырзаны жалаң гана телеканалдардан, YouTube каналдардан, Instagram тармагынан алып баруучу катары көрөбүз. Сиздерге чоң рахмат. Ийгилик, оорубаңыздар. Дал ушул жарык дүйнөгө алып келген ата-энеңиздер кылымдап жашасын. Эң башкысы дал ушул кыргыз тилибизге болгон сүйүүңүздөр дагы да болсо арта берсин. Айтканыңыз келсин, чоң рахмат. Достор, ушундай жакшы маанайда биздин маегибиз дагы жыйынтыкталды. Эгерде сиздерге жаккан болсо, анда комментарий бөлүмү бош турган учуру жакшы комментарийлерди жаза кетиңиздер. Кызматыңыздарда таңдырым болоюла. Амандашканча.